кадрасыз салт болбойт, калыңсыз кыз болбойт демекчи. Байыркы башатты баштаган сулуу кыздын орду бар, кызы бардын назы бар дегендей чач өрүү салты жөнүндө азын-оло учкай айта кетсек. Илгертен эле кыздарды барктап баалап, 6-7 жаштан бапестеп баскан турганын, сырткы кебетисин, чачын барктоо максатында ар кандай ырым-жырымдар колдонулган. Кыз 7 жашка толгондо байбичелер чогулуп чач өрүү салтын өткөрүшкөн. Бешкөкүл өрүлгөн кыз өспүрүм кезди билдирсе, 40 өрүм чач кыздын бойго жеткенин, ал эми 2 өрүм чач өрүлсө, кыздар бойго жетип турмушка чыга турган мезгилин билдирип турган. Кыздын 40 чач өрүмү же болбосо аялдын көкү чачында деген айтымдарды эл арасында угуп эле жүрөбүз. Кыргызда эркек пир, аял кут дейт эмеспи? Ошол кут кармаган аялдын чачын, анын аялдык жашоосунун, аялдык турмушунун өзөгүн кармап турганы маалым. Чач кишинин бир мүчөсү катары саналганы менен анын сырткы көрүнүшү да элдик билимде маанилүү болгон. Жылкынын жалындай катуу чачтар аялдын ички өзөгү бекем, кайраттуу экендигинен кабар берген. Ал эми жумшак, уяң чачтар мээримдүү, жароокерликтин жакшысы болгон. Кыз төрөлгөн ар бүйдө анын чачына көңүл бурулуп, күтүрөп өсүп чыксын үчүн көп кырып, башына нан коюп, супрага унду көп калтырып, кыскасы түрдүү аракеттерди апалар тынбай жасашат. Анткени узун чачтуу кызды көптүн сүймөнчүлүгү, журттун көркү деп эсептешет. Кыз бала төрөлгөндө кызыгын көрөт экенбиз деп ата-эне абдан кубанган. Анткени кыз бала жанга жагым, көзгө сүйкүм, жашоонун боёгу эмеспи? Кийимдин жакшысын, көрктүүсүн тандап, кызына арнап камылга кылуу ар бир үйдө кыз жарыкка келгенден эле башталат. Кыз бала кол арага жарап, секелек болуп калганда 40 өрүм чачын өрүшкөн. Келечеги жакшылыктарга мол болсун деп 40ка бөлсө, берекеси жайнасын деп чачын майлаган. Ары улугунан жанбасын деп, ак жалгасын деп, ак билик менен учуктап, чач өрүү салтын жыйынтыкташкан. Кош өрүм чач кыз бала бойго жетип, турмушка узап жатканда жеңелери чогулуп, 40 өрүмүн жазышып, кошогун кошуп, акыл кеңешин айтып, кыздын чачын кош өрүм кылып өрүшкөн. Муну менен кыздын эрке эселектиги кетип, бирөөнүн жары, бирөө менен жүп болгону белгилүү болгон. Чач жайуу кыргыз коомчулугунда аза күтүүнүн белгиси болгон. Атасы же бир туугандары же жолдошу кайтыш болгон кыз келиндер чачын жайып аза күтүшкөн. Чач жайган кыздарды жамандыкты чакырасыңар, жыйнагыла деп улуулардын урушканын угуп калчубуз.